Дагы барбы? Атахан Кимсанбаевич. Анда кезектеги сөз Мадумаров Атахан Кимсанбаевичте. Рахмат, саламатсыздарбы кесиптештер, чакырылган жооптуу кызматкерлер. Өз негизи бул мыйзам боюнча мындай деген жеке пикиримде башынан аягына чейин кайрадан карап чыгыш керек эле да. Жаңы мыйзам долбоорун жасаш керек эле, өзгөртүү түзөтүү киргизбей туруп эле концепциясын жаңылап, башынан аягына чейин. Болгондо да биз жаңы билим берүү министрин дайындап атканда суроо бердик эле, ошол баллон системасынан кайтып, советтик билим берүү системасына кайталасыңарбы деген суроону берген элек. Мен алган жообум боюнча ага каршылыкты көргөн эмес элем. Ошондуктан түбүнөн баштап эле фундаменталдык түрдө жаңы заманбап бүгүнкү талапка туура келген мыйзамдын долбоорун иштеп чыксак жакшы болмок эле да. Керек болсо кодекс кылып коюшубуз керек эле, кодекс об образовании Кыргызской Республики деп, мыйзам берүү кодекси деп. Ошонун ичине бир 2-3 бөлүмгө бөлүшүбүз керек. Мектепке чейинки мектеп, андан кийинки жогорку билим берүү. Баарын бир мыйзамга топтосок жакшы болмок эле. Ушуга бир жумушчу топ түзүлүп, жарым жылда иштеп чыгабы, бир жылда иштеп чыгабы, анан улам өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип эле майда барат нерселер менен алек болбой, концептуалдуу мамиле кылсак жакшы болмок. Бирок кирип калгандан кийин мен сунуш бердим эле ошол 38-чи беренесине мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салуу жөнүндө. Мына ошону жазып коюшубуз керек деп. Себеп азыр балеге калган эле мугалимдер болуп калды. Бишкектен ким барса кимди жыйнайт, мугалимдерди жыйнайт. Кандай саясий иш-чара болсо кимдерди топтойт, мугалимдер менен окуучуларды топтойт. Бул мындай болуп калды да, бул бийликтин мындай дежур куралына айланып калды да. Залга киши толбой калса да кимди айдайт, студенттерди айдайт. Ушундай нерселерге тыюу салышыбыз керек биз. Урматтуу кесиптештер, ошону карап көрсөңүздөр. Экинчиси бул редакциялык маанидеги маселе. Ошол билим берүү жөнүндөгү мыйзамды жазып атканда ушунчалык ката жазыштын өзү туура эмес да. Карап көргөндө мен деле айткым келбей калды. Мени жеңе турган болуп калды. Сеп кайра айта берсең жакшы көрүнбөйт экенсиң. Ар бир бетинде ката да, ар бир бетинде ката. Эгер мугалимдер жөнүндө, билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын өзүндө ушундай каталар кетип барса анда, мына караңызчы, главасында деген сөздү каяктан таап алабыз биз? Статусу дегенди каяктан таап алабыз биз? Ал майда нерсе деп карап аткан менен, бирок баардык нерсе ушу майдадан башталып атат. Ошону эске алып койсоңуздар деп, урматтуу кесиптештер, сиздерге кайрылдым эле, сиздердин комитетке, мыйзам долбоорун иштеп чыккан азаматтарга туура көрсөңүздөр, ушул биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш-чаралардан бошотуп койсок. 1861 жылы Россияда крепостной укукту жойгон да. Ошол мугалимдерден да крепостной укукту жоюп коелу, туугандар. Милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесиң, келбесең сөгүш угасың. Момча студент алып келесиң, келбесең иштен айдаласың. Мына кече эле соңку шайлоодо көрдүк го биз. Ош мамлекеттик университеттин студенттерин жыйнап барып, топтоп, бир керектүү партиянын жыйынына барып алып барасыңар деп алып барганын көрдүк го. Бул чоң деген тополоң болбодубу, жаңжал болбодубу? Ошондуктан мугалимдерди да кыйнабасак деген ой. Ушул гана пикир. Венера Калыкбековна, кандай дейсиз? Рахмат. Кезектеги сөз Култаева Гүлшаркан Окуновна. Атахан Кимсанбаевич, сиз бир аз кечип келгенсиз, ошон үчүн сизге азыр окуп берейин. Жогорку кеңештин аппараттын экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнүн корутундусунун негизинде комитет жогорку кеңештин депутаты Атахан Мадумаровдун саясий иш-чараларга жогорку окуу жайларынын жана мектептердин окутуучуларын тартууга тыюу салуу бөлүнгөндөгү сунушун кабыл албайт. Себеби мындай түзөтүү концепциясынын чегинен чыгып кетет. Бул түзөтүүнүн билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-главасына киргизүү керек. Анткени педагогдордун укуктары жана милдеттери 29 берене менен жөнгө салынат. Айнын. Кимдер жазды? Кайсы адис ошону жазган? Мен көргүм келет да, ошо кайсы адис? Жооп берсеңиз.
Мен биринчи жолу угуп атам ушуну. Бул башка беренеде каралгандыгы үчүн бул кабыл алынбайт деген, бул мындай нерсени биринчи жолу угуп атам. Өзүңүздү тааныштырып айтыңызчы, кандай негиздемеңиз бар? Жылдыз Соборова, бөлүмдүн экспертмин. Бул негизинен концепциясына туура келбейт. Эмне болгон концепция? Сыртынан чекке чыгып кетет деп. Эмненин сыртынан? Концепциянын чегинен чыгып кетет А деп. концепцияңар эмне ал жерде? Концепциянын негиздемеси бул шайлоону дайындоо боюнча болуп атат. Кечиресиз Айланайын карындашым. Шайлоо жөнүндө болуп аткан жок. Мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салуу жөнүндө болду. Шайлоо жөнүндө сөз жок ал жерде. Билим берүү жөнүндө мыйзамдын 29 беренесинде педагогдордун ыйгарым укуктары жазылган, ошол жерге туура болот деп эсептейт. Астагфиралла. Мен өткөндө айттым эле, туугандар. Мен өткөндө айттым эле. Мен ошон үчүн кодекске киргизишибиз керек деп атпаймынбы, жанагы ал жактан үзүп, бул жактан үзүп киргизип, чампалай берип, жамак кылыштын кажети жок эле да. Корак төшөктөй болуп калып атат да. Билим берүү тармагы өзүнчө кодекс болуш керек дагы, ошол 3 бөлүмдөн туруш керек деп атканым ушул. Силер глава деп коет экенсиңер, андай сабаттуурааксыңар да мага караганда, бизде бөлүм деп койсо болот да ошону. Глава деген бөлүм да ошол. Бул кандай деген түшүнүктү берип атат. Өзү мен карындашым өзү түшүндүңүзбү сиз? Эмне деп мага жооп берип койгонуңузду? Ал жерде эч кимдин эч кандай маселеси жок. Тек гана айтып атабыз. Мектептин мугалимдерин, институт, университеттердин мугалимдерин ар кандай жыйындарга кыйнап алып баруунун кажети жок деп атабыз. Андай болбойт деп атабыз. Эмне бир жерде бир нерсе кыйшайып кетип атабы? Кайсы концепцияны айтып атасыңар? Тескерисинче биз алардын укугун бекемдеп берип атпайбызбы мыйзам менен? Алардын эркиндигин камсыз кылып атпайбызбы? Байлап берген иттей болуп сүйрөлүп барып атпайбы? Биз көрүп атпайбызбы? Стадиондорго алып барып толтуруп коюп атпайсыңарбы? Сабак учурунда, мектеп учурунда, сабак берип аткан учурда жыйнап атпайсыңарбы? Менимче министрлик бул боюнча үн катыш керек сөзсүз, өзүнүн туруктуу позициясын билдириш керек. Мына кече өткөндүн баарын тепкилегенди жакшы көргөндөр пионер күнүн белгилеп койду деп не деген ызы чуу болду? Тапшырма берилиптир, пионер күнүн белгилейсиңер дегенде кылып. Жок. А ошол учурда 1-июнь күнү сабак күнү болду, жумуш күнү болду. Ак үйдүн алдынан канчалаган студенттерди, окуучуларды тизип алып параттан өттүңөр. Анам деген мамиле деген бирдиктүү болуш керек да. Ким уруксат берди ошол балдардын баарын ушундай ысыкта тизип алып, бүткөндөн кийин бирден бал муздак беребиз деп параттан өткөргөнгө ким уруксат берди сиздерге? Билим берүү министрлиги силер дагы позицияңарды бекем айтышыңар керек. Биз жогорку кеңештин депутаттары эмес, бөлүмдөгү эксперттер мыйзам кабыл алып калды деп айтканым ушул себеби. Бир күндүк тажрыйбасы жок. Жигиттер, кыздар келип алып, мындай болсо болбойт, мындай болсо болот. Эмне үчүн болбойт? Кандай деп жооп бересиз? Эмне үчүн болбойт? Же ушу мугалимдердин баарын сүйрөп барыш керек? Адахан Кымсанбаевич, мен сиздин сунушуңузду толук колдойм, бирок менин оюм боюнча бул сиздин сунушуңуз өзүнчө долбоор болуп кайра жазылган оң деп эсептейм. Себеби дегенде бул 29 берене менен де камтылат. Камтылган болсо ошол жака көчүрүп койгула. Макул 38 беренеге туура келбейт экен, 29 беренеге ушул редакцияда киргизип коелу дегиле. Ким кой деп атат? Ооба, киргизип койгула ошол жерге. Эми мен даярдаганым бул долбоор, эгерде сунуш берип колдоп берсеңиздер, мен 29 беренеге киргизбөйм макулмун. Буламыкка канчалык май салсаң, буламык бузулбайт дейт да. Биз эгерде ушул мугалимдердин макамын статус деген сөзгө туура келбейт экен деп кайдан түштүңөр Айланайыңдар? Кыргыз макам эле деп айтат. Ата эненин макамы болот, соттун макамы болот, депутаттын макамы болот. Статус деген сөз ошол макам деген эле сөз. Андан чочубагыла. Анан экинчи жагы, менимче, урматтуу кесиптештер, кеп менин сунушум жөнүндө болуп аткан болбой атат. Кеп сунуш кылган киши жөнүндө болуп атса керек да. Жана биздин кесиптештер бар го, Мадумаров сунуш кылып атса бул жерде бомба катылган дегендей чочуп кеткендер. Окугула жакшылап. Бул мугалимдердин позициясын бекемдейт. Бул мугалимдерди үстүртөдөн буйрук менен бир жака ташып барууга тыюу салып атат.
Сиз Абасбек уулу Расул мырза өзүңүз коргошуңуз керексиз муну мугалимдерди. Бул жигиттер кыздар бөлүмдөгүлөр алар билбейт. Сиз кандай дейсиз? Жеке өзүңүздүн позицияңыз. Адахмет Писмабаевич, биздин учурдагы билим берүү жана илим министрлигинин позициясы мугалимдер, сиз айткандай педагогдор шайлоого аралашпашы керек. Бирок мен сизге айткандай эле учурда жаңы редакциясы, билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы даярдалып атат. Ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ошонун алкагында биз сөзсүз түрдө бул өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Ага чейин алып койсо болбойт, зыян болот да. Болбойт да, туура. Жок. Мен макулсуңар, Мадумаров эмес, Эшматов тарабынан киргизет деп жазып берейинби? Кандай дейсиңер? Тынчыраак болот. Адахмет Писмабаевич, бул жерде менин жеке пикиримде персоналийлер жөнүндө сөз болбойт болуш керек. Жок, туурабы? Өзү негизи идеология туурабы? Мен айттым, биз дагы ошо шайлоо процессине аралашпаш керек деген позицияны карманабыз. Мен ошону айтып атпаймынбы, ошону киргизсем болбойт деп атпайсыңарбы? Жок, бүгүн биз мындай орусча айтканда точечный өзгөртүүлөрдү алып кирип жаткандыктан ошол концепцияга ошого туура келбейт деген ойду айтып. Баракелде.